Бүгүнкү күндө көптөгөн перс классикалык ансамбльдеринде ойнолуп жаткан гайчак Ирандын эң байыркы музыкалык аспаптарынын бири болуп саналат. И даже сегодня занимает особое место в народном... Айрыкча Ирандын түштүк провинцияларында ал жекече же башка салттуу аспаптардын коштоосунда ойнолот. Какого-то другого традиционного инструмента. Но то, что вы видите... Бирок бул жерде сиздер аны мындан 60 жыл мурун классикалык ансамбльге кирген шаардык гайчак деп аталган заманбап түрүн көрүп турасыздар. Ошол себептен бүгүнкү күндө гайчак бүткүл дүйнөгө белгилүү. Шаардык гайчак 3 өлчөмдө болот. Кичинесинен эң чоңуна чейин. Сопрано гайчак, альто гайчак жана бас гайчак. Акыркысы өлчөмү боюнча дээрлик виолончель менен бирдей. این یه قیچکه ملاحظه میکنید Бул гайчак. Бул 100% ирандык музыкалык аспап. Кыязы алы Белуджистан провинциясында, Ирандын түштүгүндө пайда болгон. Гайчак азыркыга чейин аймактагы негизги аспап деп эсептелген жерлерде абдан кеңири колдонулат. Мастер, который сам начинал с изготовления... Каманче өңдүү кыл аспаптарды жасай баштаган уста Итар салттуу гайчакты кайра иштеткен Канбари устага жоолугуп, анан өзү айткандай бир көрүп жактырып калган. Возникла любовь с первого взгляда. Музыкальный фестиваль Фаджр. 34-чү Фаджр музыкалык фестивали Систан жана Белуджистан провинциясындагы башкы вокалист жана гайчак оюнчусу Хабиболла Кадер Аташкардын аркасында атак-даңкка ээ болгон жападан жалгыз жергиликтүү музыкалык топ менен таанышууга уникалдуу мүмкүнчүлүк берди. Ал бизди Систан жана Белуджистандын элдик музыкасы менен тааныштырды. Группу за кулисами во время репетиции. ساز من ساز قیچک سیستانی است که ساخت و ساز من خودم ساختم. Менин аспабым өзүм жасаган систан гайчак. Анын 12 саптары бар. Ага жаа түрүндө зым тартылат. Бул манжалар менен ойнолбойт. Четинен тартылган ошол эле кыл махор, сегар, дашти деген 5-6 кылдарды күүгө келтирет. Аташкар мырза жана анын тобу менен көшүк артындагы маек алардын маданиятына жана чыгармачылык дүйнөсүнө жол ачты. Музыка маданий мурастарды берүүдөгү эң маанилүү элементтердин бири. Салттуу музыкалык формалар жана баарынан мурда элдик музыка өткөн муундан калган мурастардын жана атрибуттардын негизги алып жүрүүчүсү болуп эсептелет. Систанда бизде шаттык музыка, салттуу музыка, диний музыка бар. Бизде ошол эле аспап менен айыктырат. Оорулуу адам бул музыканы ырдаганда дароо ордунан туруп айыгып кетет. Бизде деңиз бар, бизде шамал бар, Систандын 120 күндүк шамалы. Бизде өлгөндөрдүн, бизде мурун дүйнөнү таштап кеткендердин музыкасы бар. Ирандын салттуу музыкасы бул сүрөтчүнүн ички аң сезиминен келген чакырык. Эксперттер жана изилдөөчүлөр ирандык элдик музыканы эң байыркы музыкалардын бири деп сыпатташкан. Перс музыкасынын таасири бардык жерде, Европадан Африкага чейин, жада калса Иракка чыгышта да сезилет.
Ал Систан жана Белужистандын көп кылымдык тарыхы жана маданияты менен тыгыз чырмалышып, бул аймактын эли миңдеген жылдар бою башынан өткөргөн көптөгөн жеңиштерин жана жеңилүүлөрдүн кубанычынын, сүйүүсүнүн, кайгысынын, аракетинин жана күрөшүнүн көрүнүшү болуп саналат.